Саламатсыздарбы? Дүйнөдө болуп жаткан соңку маанилүү кабарлар топтому менен тааныштырып, Нияз Ашматов. Пакистан Ооганстандын 4 провинциясына абадан сокку урду. Пакистан түнү бою Ооганстандын 4 провинциясына абадан сокку уруп, бир топ жай тургун каза болгонун кабарлады. Ооганстандын лидеринин басма сөз катчысы Забиулла Муджахиддин бул соккулар жоопсуз калбайт деп билдирди. Муджахид бомбалоо Кандагар аэропортундагы күйүүчү май цистерналарына да багытталганын кошумчалады. Аталган күйүүчү май жарандык авиакомпанияларды жана Бириккен Улуттар уюмунун учактарын камсыз кылат. Ирандын дрону Дубайдагы асман тиреген имаратка сокку урду. Noor News онлайн басылмасынын маалыматы боюнча, Дубай эл аралык каржы борборуна сокку урулуп, шаардын үстүнөн түтүн көтөрүлгөн. Жабырлануучулар тууралуу маалымат жок. Financial Times гезитинин маалыматы боюнча, дрон пляждын жанында кулаган болушу мүмкүн. Бирок каржы борборунун кызматкерлеринин көпчүлүгү бул күндөрү үйүнөн иштеп жатышат жана Иранга каршы Израиль менен AQShtын согушу башталгандан бери имаратта эч ким жок. Ирандын жаңы жогорку лидери Мочтаба Хаменеи бейшемби күнү өз өлкөсүнүн шейттеринин каны үчүн өч алууга, Ормуз кысыгын жабууга жана AQShtын базаларына кол салууга убада берди. Бул анын өлтүрүлгөн атасы Аятолла Али Хаменеинин ордуна келгенден берки биринчи билдирүүсү болду. Алими мамлекеттик телеканал анын сөздөрү эмне үчүн видео кайрылууда айтылбаганына эч кандай түшүндүрмө берген жок. AQSh менен Израиль атасын өлтүргөн бомбалоодон бери анын сүрөтү жарыялана элек. Билдирүүдө Ормуз кысыгын тосуу рычагы колдонула бериши керек. Кысык Ирандын жээгинен өтүп, дүйнөдөгү мунайдын 5/1 бөлүгүн камсыз кылат деп айтылат. Бейшемби күнү Ирактын портунда 2 танкерге Ирандын жарылуучу заттар жүктөлгөн кемелери соккургандан кийин кол салуу болгон. Бул жакынкы чыгыштан мунай зат алууну токтоткон чабуулдардын бири жана AQShtын президенти Дональд Трамптын 2 жума мурун баштаган согушта жеңишке жеткени жөнүндөгү билдирүүсүнө каршы болууда. Трамп бул аптада мунай бааларынын кескин өсүшү көпкө созулбайт деп энергетикалык рынокторду тынчтандырууга бир нече жолу аракет кылды. Бирок азырынча жабылган түз жолду кайра ачуу планын сунуштай элек. Каплер компаниясынын мунай боюнча аналитиги Навин Das Трамптын сөздөрү мунай бааларына кандай таасир эткендигин түшүндүрөт. Ал согуш дээрлик аяктады деген сыяктуу нерселерди айтканда, рыноктордо кемелердин түз жол аркылуу өтүшүнө тоскоолдук болбой турганын билдирет деген үмүт жаралган. Ал риториканы өзгөрткөндө, же Иран режими риториканы чындап күчөткөндө, бул мунай жана газга байланыштуу инфраструктурага көбүрөөк коркунуч туудуруп, кол салуулар күчөйт. Ошондой эле ал мунайга болгон баалар көтөрүлөт дегенди билдирет. Бейшемби күнү Трамп Кошмо Штаттар мунай бааларынын жогорулашынан пайда көрүп жатканын, бирок анын артыкчылыктуу максаты Ирандын өзөктүк куралга ээ болушуна жол бербөө экендигин айтты. Февраль айынын аягында AQSh менен Израиль баштаган согуш ушул кезге чейин 2000ге жакын адамдын өмүрүн алып, эл аралык энергетика агенттиги тарыхтагы дүйнөлүк энергия менен камсыздоонун эң чоң үзгүлтүүгө учурашына алып келди. Иран америкалык KC-135R стратотанкер учагы жерден атып түшүрүлгөнүн жана экипаж мүчөлөрү каза болгонун билдирди. Бул ондогон жылдардан берки биринчи аскердик жоготуу. Алдын ала маалыматтарга караганда, окуя америкалык согуштук учак май куюп жатканда болгон. Кийин ал конгон. Иракта май куюу миссиясы учурунда кырсыкка учураган AQShtын аба күчтөрүнүн KC-135R стратотанкер учагында 3-төн 6га чейин экипаж мүчөсү болгон. Баары көз жумушту. Америкалык маалымат каражаттарынын маалыматы боюнча, аталган учак башка ушул сыяктуу учак менен кагылышып, алардын бирине кол салуу болгон. Иракта кулаган учактын экипажынын тагдыры белгисиз. AQShtын аскер деңиз флотунун өзөктүк энергия менен иштеген Абрахам Линкольн аскердик кемесинин учуп конуу тилкеси олуттуу зыянга учурап, аны жакынкы чыгыштан коштоочу кемелер менен чыгарып баратат. Ирандын аскерлери AQShtын Абрахам Линкольн учак ташуучу кемесине сокку урулганын жарыялашты. Бул тууралуу Хатам Аль-Анбия биргелешкен командалык штабынын өкүлү Ибрахим Зулфагари билдирди. Зулфагаринин айтымында учак ташуучу кемеге Ислам революциясынын гвардия корпусунун деңиз күчтөрү кол салган. Бул салуудан кийин кеме согуштук жөндөмүн жоготуп, аймактан чыгып, AQShга багыт алган айтылууда. Франциянын президенти Эммануэль Макрондун айтымында Ирандын учкучсуз учагы Ирактагы француз аскердик базасына кол салган. Анда бир аскер кызматкери каза болуп, бир нечеси жаракат алды. Сокку 2015-жылдан бери аймакта терроризмге каршы операцияларга катышкан күчтөргө багытталган. Жалпыга маалымдоо каражаттарынын маалыматы боюнча, бута Эрбил шаарынын жанындагы объект болгон. Ирак буталары ошондой эле соккудан кийин француз аскердик тик учагы өрттөнүп кеткенин ырасташууда. AQSh танкерлерди Ормуз кысыгы аркылуу согуштук кемелер менен коштоп жүрөт.
Американын деңиз флоту соода кемелерин Ормуз кысыгы аркылуу коштоп жүрүүгө даяр. Ал эл аралык коалиция менен бирге ишке ашырылышы мүмкүн. Бул тууралуу АКШтын каржы министри Скотт Бессент билдирди. Ал бул аскерий күчтөр деңиз жолун коопсуз деп эсептегенден кийин ишке ашырыларын маалымдады. Учурда Ирандын коркутууларына жана сууларга деңиз миналары коюлушу мүмкүн деген кооптонуулардан улам кысык аркылуу жүк ташуу дээрлик токтоп калды. Ал арада Ирандын батышындагы Десфуладагы аскердик учактардын аба базасына бир катар күчтүү соккулар жасалды. Ал эми ирандыктардын тынымсыз бомбалоо боюнча пикири кандай? Эмне үчүн кетишим керек? Мен азыр кадимкидей жашап жатам. 2 жумадан кийин биз дээрлик толугу менен көнүп калдык. Бул кадимки көрүнүшкө айланды. Биз бардык ызы-чуга көнүп калдык. Өз ишибиз жана жашообуз менен алекпиз. Биз бул жерден кетпейбиз. Жашоо тынч. Эч нерсе болгон жок деп айта албайбыз. Баары кооптонуп жатышат. Чынын айтсам, ушунчалык көп кыйроолор жана көптөгөн кыйынчылыктар болду, көптөгөн адамдар өлтүрүлдү. Кыргынга учураган бардык бейкүнөө балдар, биз абдан таң калып, абдан ачууланып жатабыз. Алар биздин лидерибизди өлтүрүштү. Кандай себеп менен? Келечек жакшы жана жаркын. Биздин лидерибиз келечек абдан жаркын экенин айтты. Жана биз шейит болгон лидерибиздин айткан сөздөрүнө ишенебиз. Мунун аркасында Ирандын келечеги абдан жаркын жана биз бул жолду баардык кыйынчылыктарга карабай басып өтөбүз. Financial Times гезитинин маалыматы боюнча АКШ Иран менен болгон согуш учурунда маанилүү уктарларды, анын ичинде Tomahawk круиздик ракеталарын, саат абадан коргоо түзүмдөрүн жана Patriot ракеталарын көп санда сатып алган. Бул АКШнын баасы жана запастарынын деңгээли боюнча кооптонууларды жаратууда. Согуш АКШга алгачкы 6 күндө 11 миллиард доллардан ашык чыгым алып келди. Негизинен арзан ирандык дрондорго каршы туруу үчүн иштелип чыккан Patriot жана саат абадан коргонуу түзүмдөрү сыяктуу кымбат ракеталарга коротулган. Пентагон алдыдагы күндөрү согушту улантуу үчүн Конгресстен кошумча 50 миллиард долларга чейин каражат сурайт деп күтүлүүдө. АКШнын каржы министрлигинин жалпы лицензиясына ылайык АКШ 12 марттан тартып кемелерге жүктөлгөн орусиялык чийки мунайды жана мунай продуктыларын сатууга уруксат берди. Лицензия 12 апрелге чейин жарактуу жана Иранга байланыштуу бүтүмдөргө тиешелүү эмес. Ал арада Жапониянын башкаруучу партиясынын жыйынында Орусияга каршы санкцияларды алып салуу жана орусиялык энергетикалык ресурстарды сатып ала баштоо маселеси көтөрүлдү. Ал эми Таиланд болсо Орусиянын мунайын сатып алуу мүмкүнчүлүгүн талкуулап жатат. Financial Times гезитинин маалыматы боюнча Орусия жакынкы жыгыштагы согуштан улам күнүнө 150 миллион долларга чейин кошумча киреше табышы мүмкүн. Басылманын эсептөөсү боюнча Кремль Ормуз кысыгы жабылгандан кийин мунай экспортунан кошумча 1,3 миллиард доллардан дээрлик 2 миллиард долларга чейин салык кирешесин алган. Бул Индия менен Кытайдан Орус мунайына болгон суроо талаптын жогорулашына алып келди. Financial Times гезитинин тармактык маалыматтарга жана бир нече аналитиктердин эсептөөлөрүнө таянып жазганына караганда, Орусия март айынын аягына чейин жалпысынан 3,3 миллиард доллардан дээрлик 5 миллиард долларга чейин кошумча киреше табышы мүмкүн. Израилдин коргонуу күчтөрү Ливандагы операцияларды кеңейтүү планын жарыялагандан кийин Бейруттун борбордук, түштүк жана шаар четиндеги аймактарга сок курду. Тактап айтканда, бейшемби күнү 12 мартта Ливан университетинин кампусуна жана радикалдуу шииттик Хезбулла кыймылы менен байланышкан каржы компаниясынын кеңсесине кул салуу болгон деп билдирет AFP. Ливан маалыматы боюнча университеттин кампусундагы дрондук чабуулдан 2 кызматкер каза болгон. Өлкөнүн саламаттыкты сактоо министрлиги Бейруттун түштүгүндө жайгашкан Арамун шаарында да 5 адам каза болгонун билдирди. Министрликтин маалыматына караганда, алардын арасында бир бала бар. Бейруттагы Рамлет Эль Байда пляжына жасалган эртең мененки чабуулдан каза болгондордун саны 12ге жетти. Дагы 28 адам жаракат алды. AP маалымат агенттиги кабарлагандай, АКШ Сенаты Трамптын Кубага каршы мүмкүн болгон операциясын баштоосуна жол бербөөгө аракет кылып жатат. Демократиялык сенаторлор президенттин Конгресстин макулдугусуз Кубага каршы аскердик аракеттерди баштоосуна тыюу салган мыйзам долбоорун сунушташты. Мыйзам долбоору Ак үйдү аралга каршы Конгресстин макулдугусуз башталган ар кандай аскердик аракеттерден америкалык аскерлерди чыгарып кетүүнү талап кылат. Резолюция боюнча добуш берүү айдын аягында болушу мүмкүн, бирок Сенатта көпчүлүктү түзгөн республикачылар азырынча Трамптын саясатын жалпысынан колдоп келишет. Сиздер дүйнөлүк жаңылыктар топтому менен таанышалыңыздар, саламаттаңыздар.